Мына ушул жылы күз айында 6-чакырылыштын депутаттарынын мөөнөтү бүтөт. Алар 5 жыл убакыт ичинде элдин ишеничин актадыбы? Элдин эсинде эмнеси менен калды? Ошол тууралуу шаар тургундарынан сурамчылоо жүргүзөбүз. 6-чакырылышта депутаттар кандай иштеди десем, өтө начар иштеди. Элдин ар кайсы элдерден жаман аттарды алышты. Чимкирик, Какырык, Түкүрүк, Элита, Сексалуу, Мексалуу деген аттарды алды. Эми биздин элде ошо Кыргызстандын элине эмес, бүт дүйнө жүзүнө уят кылышты. Спикеринен баш болуп калгандарынын баары. Дагы көз чуммай да, көз чумуп кете бериш керек. Ушундан биз качан өнүгөбүз? Ушуга мен күйөмүн. Силер айткан суроо боюнча менин оюм жеке оюм бирөө актаган жок. Чын айтайын. Көзгө басар иш кылган бирөөнү көргөн жоксуз. Бүттүгү жасалма, бүттүгү эл көрсүн, бүттүгү өзүнүн жекече кызыкчылыгын, өзүнүн бизнесин ойлогондор. Азыр отургандан бүттү бизнесмендер билесиңер, Аны эми буну мен айтпасам деле белгилүү. Жөнөкөй адам катарында элин, жерин ойлогон, накта, таза эл журтты ойлогон адамдардан бул чакырылышта аз болду. Маселен өзүбүздүн эле жердештер, жолбосо ийинчектер, тигүү деген адамдар ушу биздин колубузда эле чоңойгон балдар, ушулардын баары спикери баш болуп, мына лично мен өзүм тааныйм, өзүм билем. Патриотизм, элчилик, журтчулук, кыргызчылык, башка ар кандай биздин менталитетке, кыргыз элинин менталитетине жараштуу адамдар келген жок. Жалаң бизнесмендер өздөрүнө баа беришти аларчы. Менин оюмча жакшы иштеген депутаттардан биз Кыргызстан фракциясынан Талабек Масабировду гана биле алам, мен жакшы иштеди деп. Эмнеси менен эсиңизде калды? Биздин мен өзүм Жалал Абад областынан болгон үчүн биздин ошо районго, Жалал Абад областына жакшы жардамдарды бере алды деп ойлойм да. Мектептерди, садиктерди кура алды. Жакшы өзгөрүүлөр болду. К сожалению, у меня нет таких людей, депутатов в правительстве, чтобы я прям запомнила их хорошо. Это что-то говорит о нашем правительстве, да? То есть нету. Или есть проблема в том, что молодежь особо не увлекается политикой, и надо им как-то, не знаю, увлекать их, чтобы они знали, интересовались. К сожалению, я не могу больше ничего сказать. Өз айткан сөздөрүнө да көптөрү турушкан жок. Канча нерселер болду бул жакта, бирок барып өздөрү барып мындай өздөрү менен көрүп, чындыкты мындай угушкан жок. Ол отурушуп алып эле өздөрүнүн диванына айтып коюшат, кылып коюшат, бирок кол менен эч кимдин кылган жумушун көргөн жокпуз да. Билбейм, ишеничте эле жок го дейм. Билбейм, мага вообще жакпайт. Бир дагы депутаттардын кылган эмеси жакпайт иштер. Эмне себептен? Эмне себептен иштеген жок, иштик кылышкан жок да. Жөн эле шайлашты элдин аркасы менен, бирок иштикке жок. Ошонусу менен жок. Мен деле ошол. Ишеничин актаган деле бирөөнү көргөн жокмун, өзү чын эле көргөн жокмун. Айтышат. Кудай эми жеткизет, Кудай жеткизет эми ал кимиси эми болду, аны көрүп жатабыз эми. Азыр билбейм, аны дагы так айта албайм жоңуз. Депутаттарданбы? Билбейт экен мен депутаттарды. Билбейсизби бирөөсүн? Мен карабайм. Бул депутат бизнес-клуб болуп калды го. Негизи, в настоящий момент мне нравится Мирлан Бакиров. Очень такой человек молодой, который начинал с низов. И в настоящее время он действительно защищает интересы простого народа.